Марс Дамирович, айтсаңыз, 3 учредительді айтып атпайсызбы? Президенттің администрациясы, ассоциациялар, анан Counterpart шериктеш коомдук бирикмеси. Булар кимдер? Үчүнчүсү ким? Бұл неправительственная организация. Основной бұл мақсаты Арестин уюштуруу баягы көз карансыздык болуп, ошого Всемирный международный финансовый институттарга шартына туура келе турган бир түзүм түзүлгөн. Бұл Counterpart шериктештер, бұл болсо неправительственная организация, Кыргызстанда эле зарегистрирован неправительственная организация. Бирок бар, иштейт бүгүнкү күндө. Иштейт. Анын өкүлдөрү бизде ошого байкоочу кеңештин анын мүчөлөрү болуп эсептелет. Один из основных бул биздин байкоочу кеңеш, бул биздин жогорку орган болуп эсептелет. Сиз 1,5 миллиард деп 2010дон баштап бери айтып атасызда. 2003 жылы түзүлүптүр да. 2003 ооба. Ошондон бери 1 миллиардка жакындап калдык го дейм. Жок, андай эмес. Бул ага чейин бул Арис өзүнүн ишин баштаганда микро долбоорлор болуп иштеген, $1000 баштап бир проекттерди ишке ашырылып келген. Ошондон ишке ашырылып келатып, жанагындай чоң проекттерге эми жетти. Сиздер кылган ишиңиздерге акча алганда, ошолорду ишке ашырганда кимге мындай жооптусуздар? Кандай дейсиз? Сиздер иштерди аткарып атасыздар да, акча кетирип атасыздар. Кимге отчет бересиздер? Байкоочу кеңешке? Болду. Боло. Башка эч ким барып сиздерди текшере албайт? Текшерет, счетный палата текшерет бизди, сөзсүз түрүндө. Биздин ошо уюштуруучунун бири аппарат президент болгондон кийин счетный палата укугу бар текшерүүгө. Биринчиси, экинчиси каржы акчаны Министерство финансов алып, биз аткаруучу агентство болгондон кийин счетный палата укугу бар текшергенге. Сиздер мындай сүрөттөгүдөй баягы баяндамаңызда мындай немени слайд-шоуну жакшы көрсөттүңүз да. Көп тармактуу экениңиздерди. Жолда салат экенсиздер, башка нерселерди дагы курулуштарды кылып атасыздар, суу киргизип атасыздар. Бардык тармактарды алып туруп эле сиздер көрбөйлү, сиздер чечпейсиздер. Анда бизге мамлекеттик курулуштун не кереги бар? Минтранстын не кереги бар анда бизге? Биз ошого айыл жергеси менен иштейбиз, Бактыбек Каныбекович. Айыл өкмөттөр менен. Биз шаарлар менен иштебейбиз, ошого жергиликтүү бийликтер менен иштейбиз да. Билбейм, мен кесиптешим айткандай, сиздер керексиздерби, кереги жоксуздарбы? Бирок мунун дагы келечекте дагы бир карап көрө турган жагдайлар бар экен. Талас областы боюнча таза суу, сиз айттыңыз маалыматыңызда 17 айылга киргизейли деп атабыз деп. Ошол кайсы айылдар мындай тактап айтыңызчы, кайсы айылдар кирип атат? Бактыбек Каныбекович, азыр ошого Талас областынын долбоордун координаторуна сөз берсем, Тимур Байкевич Маралбаев. Азыркы учурда Талас областы боюнча 17 айыл кирген проектиге. Бул тактап айтсак, Бакаята районунун Кеңарал айылы, Акдөбө подпроект Бакаята району, Кызылсай, Акдөбө айылы, Шекер айылы, Маймак айылы, андан сырткары Майский айыл өкмөтүнөн Майская, Новодонецкая, Үч Коргон кеңеш айылдары, Талас областынын Талас районунан Долон айыл өкмөтүнөн Ташарык, Акжар, Орторук айылдары, Жонарык, Көк Токой, Нуржановский айыл өкмөтүнөн Жергетал айыл өкмөтүнөн Көк Кашат айылы, жана Талас районунан Гөгөй айыл өкмөтүнөн Гөгөй айылы. Иштин графиги кандай бул? Качан? Бул азыр мен билишимче бир эле Көк Кашатта иш болуп атат окшойт. Азыркы учурда Көк Кашатта жумуштар башталган, калган 17 айыл боюнча толугу менен проектный сметный документация даярдалып, тендердик документтер даярдалып бүтүп, азыркы учурда донордун макулдашуусунда турат, Сауд өнүктүрүү фондунун. Сауд өнүктүрүү фонду макулдугун берери менен биз тендерге чыгууга даярбыз. Таласта да 21 мектепти жазып турсуңар, санитардык объектилерди куруу үчүн. Кайсы мектептер кирди бул 21? Бул список аз жанында жок эле, ошону тактап туруп список менен берели. Биз азыркы учурда ошол мектептерге санитардык объектилерди куруу боюнча консультант алдык. Азыркы учурда ошо ПСД иштелип чыгып жатат. Анда ушул
ушул боюнча анан мына жылуулукту камсыздандыруу боюнча талас менен чүй кириптир. Анын алкагында мына 6 имарат тандалып алыптыр деп жазып атасыздар да маалыматыңыздарда. Туура айтасыз, Бактыбек Каныбекович. Таласта барбы ушул жерде? Бар, албетте бар. Бул суроого ошо проекттин координаты жооп берсин. Урматтуу Арстанбекович Бединов. Саламатсыздарбы? Жылуулук менен камсыздандырууну жакшыртуу долбоору Талас облусунда 2 мектептин имараты тандалып алынган. Бул Кара Бура районунда Маймак айыл өкмөтүндө Райкан Шукурбеков атындагы орто мектеп, анан экинчи мектебибиз бул Талас районундагы Калба айыл өкмөтүндө орто мектеби. Бул жумуш иштери толугу менен бүтүп, былтыркы жылы жай убагында өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө уже ал мектептер иштеп атат. Рахмат. Суроом жок болсо.